Кудайдын чакырыгы 23 май. Сиз тобо кылуу деген сөздү кандай түшүнөсүз? Мен жыйында чоңойгон эмесмин. Ошондуктан бул сөздү биринчи жолу коллежде окуп жатканда уккам. Группалашым мага күнөөлөрүң үчүн тобо кылышың керек. Адам бир жолу жашайт, анан Кудайдын алдына барат. Тобо кылбасаң, Кудайдын каары өтө коркунучтуу деген. Анын сөздөрү менен дароо ошол жерде тобо кылбасам да, жүрөгүмдө Кудайдын сотунан коркуу пайда болгон. Убакыт өтүп, мен түшүндүм. Күнөөлөрдөн тобо кылууга чакырык бул чындыгында Кудайдын биздин жүрөгүбүзгө сүйлөгөн үнү экен. Элчилердин иштери китебинин 3-бөлүмүндө Петер элге мындай дейт: Кудай азыр баардык жерде баардык адамдарга тобо кылууну буйруп жатат. Тобо кылуу деген сөз түз маанисинде ой жүгүртүүнү өзгөртүү, башкача айтканда 180 градуска бурулуу дегенди билдирет. Петр адамдарды ишенбестиктен бурулуп, Исага ишенүүгө чакырган. Тобо кылуу бул бир эле жолу болчу, бирок өмүр бою улана турган процесс. Анын 2 маанилүү натыйжасы бар. Биринчиден, тобо кылуу мамилеге алып келет. Бул куткарылуу үчүн Исага ишенүү. Ошондо гана биздин күнөөлөр жуулуп, кечирилет. Экинчиден, тобо кылуу жаңыланууга алып келет. Бул өмүр бою улана турган процесс болуп, бизди кармап турган күнөөлөрдөн арылууга жардам берет. Күнөө жана дененин каалоолору жашоодогу жакшы нерселерди жок кылат. Кудай биздин жакшы, боорукер атабыз катары мындай жашоодо жашообузду каалабайт. Ал адамды тобо кылууга чакырып, аны түбөлүк бейиште жашоосун каалайт. Ал биздин жан дүйнөбүздү жаңылоону, жаңы жашоо берүүнү жана чыныгы эркиндикке чыгарууну каалайт.